9-bölüm. Теңир Ысрайыл уулдарын Мисир жеринен алып чыккандан кийин 2-жылдын 1-айында Синай чөлүндө Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдары Пасах майрамын өзүнүн белгиленген убагында өткөрүшсүн. Пасах майрамын ушул айдын 14-күнү кечинде өзүнүн белгиленген убагында өткөргүлө. Аны бардык мыйзамы, тартиби боюнча өткөргүлө. Анан Муса Ысрайыл уулдарына Пасахты өткөргүлө деди. Ошондо алар 1-айдын 14-күнү кечинде Синай чөлүндө Пасах өткөрүштү. Теңир Мусага кандай буйруса, Ысрайыл уулдары ошондой кылып өткөрүштү. Ошол күнү өлгөн адамдын денесине кол тийгизип, таза эмес болгон адамдар да болду. Ошондуктан алар Пасахты өткөрө алышкан жок. Ошол күнү алар Муса менен Аарунга келип мындай дешти: Биз өлгөн адамдын денесине кол тийгизип таза эмес болуп калдык. Эмне үчүн бизди Ысрайыл уулдары менен бирге Теңирге белгиленген убакта курмандык алып келүү укугунан ажыратып жатышат? Ошондо Муса аларга: Токтогула, силер тууралуу Теңир кандай буйрук берерин угайын деди. Анан Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: Эгерде силердин араңардан же силердин тукумуңардын ичинен кимдир бирөө өлгөн адамдын денесине тийип, таза эмес болуп калса, же болбосо алыскы сапарда жүрсө, ошондо да ал Теңирдин Пасахын өткөрүүгө тийиш. Андай адамдар 2-айдын 14-күнү кечинде Пасахты ачыткысынан ачуу чөп жеп өткөрүшсүн. Пасахтын тамагынан эртең мененкиге калтырышпасын, анын сөөктөрүн сындырышпасын. Пасахты өзүнүн бардык эрежеси менен өткөрүшсүн. Таза адам же сапарда жүрбөгөн адам Пасахты өткөрбөй койсо, ал эл арасынан жок кылынсын. Анткени белгиленген убакта ал Теңирге курмандык алып келген жок. Өз күнөөсүн өзү көтөрсүн. Эгерде силердин араңарда келгин жашаса, ал да Теңирдин Пасахын өткөрүүгө тийиш. Ал аны бардык мыйзамы, тартиби менен өткөрүүгө тийиш. Келгин үчүн да, жергиликтүү тургун үчүн да бирдей мыйзам болсун. Жыйын чатырын орноткон күнү, жыйын чатырын булут каптап, ал жыйын чатырынын үстүндө кеч киргенден таң атканга чейин от сыяктуу болуп турду. Дайыма ушундай болуп турду. Ал күндүз булут мамы, түнкүсүн от мамы болуп турду. Булут жыйын чатырынан көтөрүлгөндө Ысрайыл уулдары жолго чыгышчу. Булут токтогон жерге Ысрайыл уулдарынын станы токточу. Ысрайыл уулдары Теңирдин буйругу боюнча жолго чыгышчу. Теңирдин буйругу боюнча токтошчу. Булут жыйын чатырынын үстүндө канча турса, алар да ошончо турушчу. Эгерде булут жыйын чатырынын үстүндө узак убакытка туруп калса, анда Ысрайыл уулдары Теңирдин ушул буйругу боюнча токтоп турушчу. Кээде булут жыйын чатырынын үстүндө аз эле убакыт турчу. Ошондо алар Теңирдин буйругу боюнча токтошчу. Теңирдин буйругу боюнча жолго чыгышчу. Кээде булут жыйын чатырынын үстүндө кеч киргенден таң атканга чейин туруп, таң атканда көтөрүлчү. Ошондо алар жолго чыгышчу. Же булут бир күн, бир түн туруп көтөрүлгөндө алар жолго чыгышчу. Булут жыйын чатырынын үстүндө 2 күн, же 1 ай, же бир нече күн турганда Ысрайыл уулдары жолго чыгышчу эмес. Ал көтөрүлгөн кезде гана алар жолго чыгышчу. Алар Теңирдин көрсөтмөсү боюнча токтошчу. Теңирдин көрсөтмөсү боюнча жолго чыгышчу. Алар Теңирдин Муса аркылуу берген буйругу боюнча Теңирдин көрсөтмөсүн аткарышчу. 44-забур. Ырчылар тобунун башчысына Шошан күү аспабы менен Корактын уулдарынын үйрөтүүсү, сүйүүрү, жүрөгүмдөн жакшы сөз төгүлдү. Мен ырым падыша жөнүндө, тилим тез жазуучунун калеми. Сен адам баласынын эң сулуусуң. Сенин оозуңдан ырайым төгүлүп турат. Ошондуктан Кудай сага түбөлүк батасын берген. Өз кылычыңды белиңе байла. Кудуреттүүм, даңкың менен, сулуулугуң менен курчан. Өзүңдүн ушундай жасалгаларыңды кийип, шашыл. Чындык, момундук жана адилеттик үчүн өз арабаңа отур. Ошондо өзүңдүн оң колуң өзүңө кереметтүү иштерди көрсөтүп берет. Сен жебелериң курч, элдер сенин алдыңа жыгылышат. Жебелер падыша душмандарынын жүрөктөрүн тешип өтөт. Кудайым, сенин тактың түбөлүктүү, адилеттик таягың, падышалыгыңдын таягы. Сен чындыкты сүйүп, мыйзамсыздыкты жек көрдүң. Ошондуктан Кудай, сенин Кудайың жолдошторуңа караганда сени кубаныч майы менен көбүрөөк майлаган. Бут кийимиң мирра, алой, кассия жыттанат. Пил сөөгүнөн жасалган ак сарайларда сенин көңүлүңдү ачышат. Падышалардын кыздары сенин ардактуу меймандарыңдын арасында. Сенин оң жагыңда опир алтындан кийинген ханыша турат. Ук бийкеч, кара, кулак сал, өз элиңди, атаңдын үйүн унут. Ошондо падыша сенин сулуулугуңду көргүсү келип турат. Анткени ал сенин теңириң. Сен да ага таазим кыл. Тирдин кызы да белектери менен, элдин эң байлары да тартуулары менен сенин жүзүңдүн алдында таазим кылышат. Падыша кызынын бүт даңкы өзүнүн ичинде, кыздын кийимдери чылк алтындан тигилген.
аны түркүн түстүү кийим менен падышага алып келишет. Анын артынан кыздарын, курбуларын алып келишет. Аларды кубаныч менен, салтанат менен алып келишет да падышанын сарайына киргизишет. Сенин ата-бабаларыңдын ордунда уулдарың болот. Аларды сен бүт жер жүзүнө төрө кылып коесуң. Сенин ысымыңды укумдан тукумга өчпөс кылам. Ошондуктан элдер сени кылымдан кылымга даңкташат. 7 бөлүм. Бери кара Шуламит. Бери кара, биз сени көрөлү. Манайымдын ырбийлерин көргөнсүп, Шуламитти көрүп эмне кыласыңар? О атактуу кыз, сандал кийген буттарың кандай сонун. Бутуңдун сулуулугу чебер устанын колунан чыккан жасалгадай. Гендигиң жыпар жыттуу шарабы түгөнбөгөн тегерек чөйчөктөй. Ичиң лилия гүлдөрү менен жээктелген буудай боосундай. Төшүң эки улактай эгиз жейрендей. Мойнуң пилдин сөөгүнөн жасалган мамыдай, көздөрүң Батрабимдин дарбазасынын жанындагы Кешпон көлүндөй, мурдуң Дамасты караган Либанон мунарасындай, башың Кармел тоосундай, башыңдагы чачың кочкул кызыл жибектей, тармал чачың падышаны өзүнө тартып турат. Өзүңдүн сүйкүмдүү келбетиң менен кандай сулуусуң, кандай жагымдуусуң сүйгөн кызым. Сенин бул келбетиң курма пальмасына, төшүң жүзүм шиңгилине окшош. Пальмага чыксам, анын бутактарын кармасам деп ойлодум. Төшүң мен үчүн жүзүм шиңгилиндей, таноолоруңдан чыккан жыт алманын жытындай болсун. Оозуң эң сонун шараптай, ал түз эле досумдун оозуна агып жатат, чаңкагандарды кандырат. Мен өз досума таандыкмын, анын эңсегени менмин. Кел сүйгөн жигитим, талаага чыгалы, айыл кыштактарда түнөйлү. Эртең менен жүзүм зарларга баралы. Жүзүм сабактары өсүп чыктыбы, бүчүрлөрү ачылдыбы, анар гүлдөдүбү, көрөлү. Ошол жерде мен сага сүйүүмдү көрсөтөм. Мандрагорлор аңкыган жытын чыгарышты. Эшигибиздин алдында ар кандай сонун мөмөлөр, жаңысы да эскиси да бар. Буларды мен сен үчүн сактадым, сүйгөн жигитим. 7 бөлүм. Малкиседек, Шалем падышасы жана баарынан жогору турган Кудайдын ыйык кызмат кылуучусу. Ал падышаларды жеңип кайтып келе жаткан Ыбрайымды тосуп чыгып, ага батасын берген. Ошондо Ыбрайым ага колунда болгон бардык нерсесинин 1/10 бөлүгүн берген. Малкиседек ысымынын мааниси адилдик падышасы болсо, Шалем падышасы тынчтык падышасы дегенди билдирет. Малкиседектин ата-энеси, ата теги, өмүр таржымалы жөнүндө эч нерсе айтылган эмес. Кудайдын уулуна окшогон ал түбөлүккө ыйык кызмат кылуучу болуп кала берет. Көрдүңөрбү? Ал кандай улуу адам болгон. Түпкү атабыз Ыбрайым ага олжоосунун 1/10 бөлүгүн берген. Лебинин тукумунан чыккан ыйык кызмат кылуучулар Кудайдын осуяты боюнча элден, башкача айтканда өз бир туугандарынан, алар да Ыбрайымдан тараганына карабастан 10 алышкан. Ал эми Малкиседек Леби уруусунан чыкпаса да, Ыбрайымдан 10 алган жана Кудайдын убадасына ээ болгон, ага батасын берген. Бата берген адам бата алган адамдан жогору болору талашсыз. Бул жерде көз өтүп кетчү адамдар 10 алып жатат. Ал жерде болсо, тирүү экендиги тууралуу күбөлөндүрүлгөн адам алып жатат. 10 алып жаткан Леби өзү да Малкиседекке Ыбрайым аркылуу 10 берген десек болот. Анткени Малкиседек Ыбрайым менен жолукканда Леби атасы Ыбрайымдын денесинде эле. Эгерде Лебилердин кызматы аркылуу жеткилеңдикке жетүүгө мүмкүн болсо, Тоорат мыйзамы Исраил элине Лебилердин кызматынын негизинде берилген. Аарундун даражасындагы эмес, Малкиседектин даражасындагы башка бир ыйык кызмат кылуучунун келишинин кандай зарылчылыгы бар эле. Анткени ыйык кызмат кылуучулардын кызматы өзгөрүлгөндө, мыйзам да өзгөрүлүшү керек болуп калат. Анткени бул жерде сөз болуп жаткан адам башка уруудан, анын уруусунан эч ким курмандык чалынуучу жайда кызмат кылган эмес. Теңирибиздин Жүйүт уруусунан чыккандыгы белгилүү. Бул уруунун ыйык кызматка катышуусу тууралуу Муса эч нерсе айткан эмес. Малкиседек окшогон башка бир ыйык кызмат кылуучунун чыгышы муну ого бетер ачык көрсөтүп турат. Ал адамдык мыйзам боюнча эмес, тескерисинче соолубас өмүрдүн күчү боюнча ыйык кызмат кылуучу болгон. Анткени сен Малкиседек даражасындагы түбөлүктүү ыйык кызмат кылуучусуң деп күбөлөндүрүлгөн. Мурунку мыйзам күчсүз, пайдасыз болгондуктан жокко чыгарылат. Себеби мыйзам эч нерсени жеткилеңдикке жеткирген жок, бирок мурункудан жакшы үмүт берилүүдө. Ал аркылуу биз Кудайга жакындайбыз. Ал антсыз ыйык кызмат кылуучу болгон эмес, тигилер антсыз ыйык кызмат кылуучулар болушкан. Ал Теңир ант берген, аны өзгөртпөйт. Сен Малкиседек даражасындагы түбөлүктүү ыйык кызмат кылуучусуң деген анты боюнча ыйык кызмат кылуучу болгон.
Ошентип Ыйса мурункудан жакшы келишимдин кепили болуп калды. Ыйык кызмат кылуучунун кызматын көптөр алып барышкан. Анткени бир гана адамдын ыйык кызмат кылуучу болушуна өлүм жол берген эмес. Ал эми Ыйса түбөлүк жашагандыктан туруктуу ыйык кызмат кылуучу. Ошондуктан ал өз аркылуу Кудайга келгендердин баарын толук куткара алат. Ал түбөлүк тирүү болгондуктан алар үчүн арачылык кылат. Башкы ыйык кызмат кылуучубуз ыйык, жамандыктан алыс, кемчиликсиз, күнөөкөрлөрдөн бөлүнгөн, асмандан да жогору көтөрүлгөн башкы ыйык кызмат кылуучу болушу керек. Ал мурунку башкы ыйык кызмат кылуучуларга окшоп, адегенде өзүнүн андан кийин элдин күнөөлөрү үчүн Кудайга күн сайын курмандык алып келүүгө муктаж эмес. Анткени ал муну өзүн өзү курмандыкка алып келүү менен бир жолу жана биротоло кылды. Мыйзам адамдык алсыздыгы бар адамдарды башкы ыйык кызмат кылуучу кылып дайындаган. Бирок мыйзамдан кийин келген ант менен бекемделген сөз түбөлүктүү жеткилең уулду башкы ыйык кызмат кылуучу кылып дайындады.